Шайлообек Атазов, өкмөт уюмдарынын өкүлдөрү барыңарга жага турган доллар эмесмин. Урматтуу достор, мен энелерди, эже карындаштарды ар дайым сыйлайм. Кечээ күнү жогорку кеңеште Атамекен фракциясынын лидерин алмаштыруудагы пикир келишпестиктен парламентте кайма айтышы болгон. Мен Айсулуу Турусбековна менен эч кандай урушканым жок. Мамашева Айсулуу Турусбековна Атамекен партиясынын эң билимдүү депутаты, тарбиялуу үй-бүлөдөн чыган саясатчы, жакшы атанын кызы деп урматтап сыйлайм. Биздин ортобузда эч кандай талаш жок. Азырда чоң сый урматтамын. Кечээ күнү парламентте биз урушуп жаткандай видео болуп калыптыр. Бул жерде Айсулуу Турусбековнанын артына бекинген депутаттар менен пикир келишпестик болуп кеткен. Ошол учурда бөлүштүрүү максатта мага келип колун булгап сүйлөп жаткан учуру видеого түшүптүр. Биз партиялаштар бир нече минуттан кийин баарыбыз чогулуп стол үстүндө чечишип кечиришип алганбыз. Иш болгон жерде талаш тартышта болот экен. Урматтуу Facebook баракчамдагы достор, мен мамлекеттин туусун көтөргөн жигит катары ар дайым энелерди, эже карындаштарды сыйлап келем. Мындан ары да сыйлай бермекчимин. Керек болсо өлкөбүзгө коркунуч болсо, жалпы элимди, аялзатын коргоого даярмын. Мени түшүнүп, колду буга чейин жогорку кеңеште да айтып чыккан маселелеримди бөлүшүп, жылуу пикир калтырып жатканыңыздар үчүн сиздерге чоң рахмат жана таазим кылам. Урматтуу кээ бир өкмөт уюмдарынын өкүлдөрү, ушул жерде да жумурткадан кыр издеп мени каралоо менен алектенип жатасыздар. Сиздерге да Кудайдан ыйман, бакыт тилейм. Ар дайым силер каалагандай болуп жүрүш үчүн, баарыңарга жагыш үчүн мен доллар эмесмин. Адам болгон соң кемчиликтер бар. Эң негизгиси 2 кызыл дипломду болуп алып, билимдүү, ууру болуудан мамлекетти тоногон чиновник, депутат болгондон Кудай сактасын. Мен өз өлкөмдү сүйгөн патриот инсан катары чындык үчүн ар дайым күрөшөм. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Жапаров расмий иш сапарлары менен Түркмөнстанга жана Тажикстанга барат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров ушул жылдын 27-28 июнь күндөрүндө расмий иш сапары менен Түркмөнстанда болот. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Иш сапардын алкагында Садыр Жапаров Түркмөнстан президенти Гурбангулы Бердимухамедов менен чакан жана кеңейтилген форматта эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Эки өлкөнүн лидерлери эки жаана көп тараптуу кызматташуунун артыкчылыктуу багыттарын, ошондой эле региондук жана эл аралык уюмдардын алкагында өз ара байланыштын актуалдуу маселелерин талкуулашат. Андан ары 28-29 июнда президент Садыр Жапаров расмий иш сапары менен Тажикстан Республикасына барат. Иш сапарынын жүрүшүндө Тажикстан Республикасынын президенти Имомали Рахмон менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү күтүлүүдө. Тараптар эки тараптуу кызматташуунун учурдагы актуалдуу багыттарын, анын ичинде кыргыз-тажик мамлекеттик чек-арасы боюнча маселелерди талкуулашат. Булак чындык медиа. Эл чындыкты билсин. Алтынбек Сулаймановдун тоону аралап музду жарып сууга түшкөн видеосу талкууда. Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов социалдык тармактагы баракчасына Ноокат районунун тоолорунда жүргөн видеосун жүктөп көпчүлүктү сергек жашоого чакырып өттү. Аталган видеодон Сулайманов тоого чыгып 4000 метр бийиктиктеги Сманбай көлүнө барып музду жарып сууга түшкөнүн көрүүгө болот. Буга чейин ал сууга барайында Суу самырдын суусуна түшүп жаткан видеосу менен бөлүшкөн болчу. Булак Кыргыз кабар. Эл чындыкты билсин. Бишкектен Грузияга түз авиакаттам ачылат. Бишкек Батуми түз авиакаттам ачылат. Мындай маалыматты Грузиянын экономика министрлиги берген. Министрлик билдиргенде Бишкектен Батуми шаарын көздөй чартердик рейс 18 июндан баштап жумасына бир жолу учуп турат. Авиакаттамды Air Manas авиакомпаниясы ишке ашырат. Белгилегенде Кыргызстан менен Грузиянын ортосундагы аба каттамы алгачкы жолу ачылып жатат. Air Manas Cactus Media'га байланышып, учуу күнү туура эмес жазылып калганын маалымдаган. Чындап эле Батуми шаарына чартердик рейс ачылып жатат, бирок ал 18 июндан эмес 17 июльдан тартып уча баштайт. Билеттер жакынкы күндөрү сатыкка чыгат деп авиакомпания маалыматы тастыктады. Рейстер жаңы Airbus 220 учагы менен ишке ашырылат. Булак Cactus Media. Эл чындыкты билсин. Адил Турдукулов Садыр Жапаров сөзүнө туруп мафиялык система менен күрөшүүдө. Чимкирек депутаттардын көпчүлүгү Өмүрбек Бабановду, Асылбек Жээнбековду жана Төрөбай Зулпкаровду колдошуп, буларды түрмөдөн чыгарууга кепилдик беришип, кол коюшканын кандайча баалайсың? Мурунку камоолор, мисалы ошол эле Жумалиевди көбүн эсе кустуруу аракети болсо, азыркы саясий лөктөрдү зынданга түшүрүү бул эл аралык сотто кумтөр боюнча келишимди жокко чыгаруу максатында кетүүдө. Анткени глобалдык корпорацияны жеңүү үчүн буга экс-президенттер, өкмөт башчылары, депутаттар да тийиштиги бар экенин далилдеш керек. Электораттары бар, финансылык ресурстары кенен саясатчыларды кармап жатканы Кыргызстанда мафиялык система орноп келгендигин далилдегенге аракет. Укуктук базабызды бекемдөө процесси болуп жаткан катары түшүнсөк болот. Садыр Жапаров сөзүнө туруп, негизги элге берген убадасын аткарып жаткандыгын баалашыбыз керек. Ал эми чимкириктердин коллегаларын колдоп жатканы түшүнүктүү. Анткени эртең аларды да ошондой тагдыр күтүп калышы мүмкүн. Президент Садыр Жапаровдун жүргүзгөн саясаты менен парламент карама-каршылыкка келип
калган жокпу? Эми Садыр Жапаров Конституцияны эмне үчүн өзгөрткөнү түшүнүктүү болду окшойт. Анткени ал Кумтөр менен келишимди жокко чыгараарда чимкириктерден тоскоолдукка дуушар болгонун алдын ала баамдаган. Аларды алсыратып бийликте бир муштумга бириктирип, кылым аферасына ачыкка чыгарганга киришти. Эми ичи калтырак жогорку кеңеш эч нерсе кыла албайт. Бир гана камалган саясатчылардын колдоочулары мыйзамсыз каршылыкка киришпесе болду. Мисалы, жол бууп же жергиликтүү бийликтен имараттарын басып алуу сыяктуу. Бирок бул чагымчылдыкты болтурбого күч органдарынын даремети жетет деп ишенем. Негизги коррупцияга каршы күрөш кандай алкакта жүрүүдө? Колдоого арзыйбы? Инвестициялык климаттын начарлаганы, бул жааттагы көрсөткүчтөр түшүп кеткен кандай бааласак болот? Мамлекеттик чиновниктер коррупцияга аралашса, камай берсин. Мени кооптондурганы ишкерлерди да камай баштаганы. Аларга аябай аяр мамиле кылышыбыз керек. Ишкерлер жумуш орундарды түзөт, салык төлөйт, сырттан акча алып келет, экономиканы кыйроодон сактап турат. Аныгында Кыргызстанда бизнес өнүктүрүүдө кээ бир мыйзамсыз ишке да барганга мажбурсуң. Баягы эле бажыдан өтүш үчүн пара бериш керек. Кайсы бир лицензияны алууда да ошондой. Тендерден утуу мунун баары акча менен бүтөт. Ошол себептен бизде бизнестин басымдуу бөлүгү көмүскөдө. Буга биринчиден ишкерлер эмес, негизги оюнчу мамлекет күнөөлүү. Ошондуктан бийлик өздөрүнөн башташ керек. Президенттин кадр саясаты купулга толобу? Артыкчылыктар же кемчиликтер боюнча токтоло кетсең. Кадрдык саясат ыраттуу, баарына түшүнүктүү болушу абзел. Саясий күчтөрдөн көз каранды болбостон, мамлекеттик кызматка дасыккан кадрлар тартылышы керек. Азыр болсо баягыдай эле дайындалган кадрларды карап көрсөң, агасы тагасы тууган уругу болуп чыга келет. Анын бир жаш баланы вице-премьер-министр кылып дайындап коюп, 2 жумадан кийин камакка алынганы бийликке дагы деле башаламан болуп жаткандыгын белгиси. Ар кайсы күчтөрдүн күрөшү улангандан кийин элет. Бирок мындай нерсе мамлекетти алсыратат. Бийликке карата сын пикирлер көбөйүп баратат. Бардык тармактар кризиске бата берсе, аягында кандай көрүнүштү элестетебиз. Туура ар кайсы жактан тобокелдиктер каптап келатат. Коронавирус, чегара чатагы, кымбатчылык, кургакчылык, энерго кризис, шайлоодогу чырлар, ички тышкы карыз, насыятчылар. Бул чакырыктарды туура кабыл алып, эффективдүү күрөшүү керек. Ал үчүн бийликке так айтканда жеке Садыр Жапаровго элдин ишеними болушу кажет. Аны жоготуп алса, кайрадан 5 октябрдын 2 вариантына күбө болобуз. Булак Арбакейжи. Эл чындыкты билсин. Бийлик Абдил Сегизбаевден оттон корккондой жалтанганын көргөздү. Дал ушул адам менен чоң үй бүлө куруу кыялым ишке ашты. Абдилди 2 сөз менен баяндоого аракет кылсам, андан аны жашоодогу ишенимдүү жана жоопкерчиликтүү шеригим деген сөздөр менен сүрөттөй алам. Бирок дагы да болсо кошуп кетким келет, чынчыл жана ак ниет ал канында. Өз мекенинин патриоту, баарына ак эмгеги маңдай тери менен жеткен, муну мен так билем. Мээримдүү ата, уул жана бир тууган ишенимдүү дос. Башкаларга караганда Абдил оозунда күмүш кашыгы менен төрөлгөн эмес. Ата-энесинен эрте ажырап, эжелери менен спартандык шарттарда чоңойгон. Алардын жаш кези катаал 1990-жылдарга туш келип, жардам күтө турган жер да жок болчу. Жана алар бири-бирине көмөк болуп, ынтымакта өздөрүнүн жашоодогу ордун табуу үчүн күрөшө башташкан. Билимге болгон сүйүү гана алардын элдин арасына кошулуп, өз мекени үчүн татыктуу жана ишенимдүү инсан болуусуна жардам бере тургандыгын Абдил эрте түшүнгөн. Өзүнүн турмуш жолун ал китеп менен өткөргөн жана азыр дагы ага жума сайын жаңы китептердин топтомдорун жиберип турабыз. Абдил өз мекенинин патриоту, ал мекенин чын дили менен сүйөт жана Кыргызстандын эли өзүнүн өлкөсүндө гана бактылуу болушун кыялданат. Жараткан кабыл кылып, бул кыял орундалсын. Өзүнүн акыркы аракеттери менен бийлик Сегизбаевден оттон корккондой жалтангандыгын көргөздү. Демек Абдил аларды жеңди. Чындык бул дайыма жеңиш. Айнура Сегизбаева, Азия Ньюс гезити. Эл чындыкты билсин. Москвада эмдөөдөн өтпөгөндөр иштен четтетилет. Москвада COVID-19 эмделбегендиги үчүн жумушунан четтетилген кызматкерлер ал күндөр үчүн майынасын албайт. Бул тууралуу Орус баш каласынын коронавируска каршы оперативдүү штабынан билдиришти. Ал убакыт эмгек тажрыйбасынан да камтылбайт. Мындай чара коронавирустун жайылып кетиши менен байланыштуу. Роспотребсоюздун Борбор шаар боюнча башкармалыгы милдеттүү вакцинация тууралуу эреже киргизген. Июндун башынан бери Орусияда коронавирустун жаңы штаммына жалдыккандар кескин өсүп кетти. Ошол эле маалда жай жүрүүдө. 16 июнда Москванын бийлиги жана бир нече регион тейлөө кызматтарында билим берүү, транспорт, саламаттыкты сактоо, маданият тармактарында иштегендердин жана атка минерлердин 60% эмделүүгө тийиш деген эреже киргизишкен. 15 июлга чейин ишкана жетекчилери кызматкерлердин биринчи дозаны алышын, 15 августка дейин толук эмделишин камсыздашы керек. Ошол эле маалда эмдөө өлкө мыйзамдарына ылайык ыктыярдуу болуп эсептелинет. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин.
Кызганычтан улам аялын белине чейин көм салган киши коомдук жумушка тартылды. Аялын сабап андан кийин белине чейин чуңкурга көм салган Панфилов районунун тургуну 280 сааттык коомдук жумушка тартылды. Бул тууралуу райондук соттун өкүмүндө айтылат. Маалыматка ылайык, тергөө иштеринин жүрүшүндө айыпталуучу күнөөсүн мойнуна алган. 2020-жылы декабрда ал Орусиядан келген. Анын айтымында ал аялын өзгөргөнүн байкаган. Тактап айтканда, аялы ага тийиштүү көңүл бурбай калган. Шектүү аялым көзүмө чөп салып жатат деп шектене баштаган. 22-апрелде ал ачуулангандыктан спирт ичимдигин ичкен. Анткени бир күн мурун анын аялынын телефонуна бейтаныш адам менен жазышуусун окуп калган. Айыпталуучунун айтымында, ал үйүнө келгенде аялынан чындыкты мойнуна алууну талап кыла баштаган. Бирок ал мойнуна алган эмес. Аялды бир нече жолу ургандан кийин мурда оюлган чуңкурга сүйрөп барып коркутуу максатында көм салган. Бул учурда коңшулар чуркап келип, аны тынчтандырып, аялды чуңкурдан алып чыгышкан. Ал киши кылган ишине өкүнүп, мындай иш-аракеттери кызганычтын айынан жасаганын түшүндүрдү. Жабырлануучу сот отурумда күйөөсү менен элдешкенин, эч кандай дооматы жок экендигин айтып, ага карата кылмыш ишин козгоону токтотууну суранды, деп айтылат соттун өкүмүндө. Булак Сокол Медиа.